Арбаңыз кадырлуу көрөрман. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсүн баштайбыз. Аны мен Бактерди Баязбеков алып барам. Август айынын соңунда Чолпон Ата шаарында Кыргыз-Герман ишкерлер форуму өттү. Ага эки өлкөдөн 100ге жакын ишкерлер катышты. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы Абдылбек Касмалиев Германиядан келген ишкерлер менен иштешүүгө кызыктар экендигин билдирди. Биз бүгүнкү эфирде Кыргыз-Герман кызматташтыгы тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Ал үчүн студиябызга Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Текебаев Өмүрбек Черкешевич келген. Өмүрбек Черкешевич, саламатсызбы? Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Рахмат. Өмүрбек Черкешевич, мынакей сиз элчилик кызматка киришкенден бери өлкөгө аз каттап калдыңыз. Бул жолку келишиңизде өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 34 жылдык майрамына катыштыңыз. Өлкөгө келип сагынычты кандай таратып жатасыз? Күнүгө жолугушуу, мен отпускадамын азыр, бирок ошого карабастан күнүгө жолугуу, жумуш боюнча да жолугушуулар бар, тууган дарчасынан жолугушуулар дагы бар. Мына өзүңөр айткандай, Чолпон Атада болгон бизнес форумга барып катышып келдим. Эртең бир инвесторлор келип Кыргыз алтында жолугушуу болот, ал жерге барып катышам. Жалал Абадта барып масштабтуу эгемендүүлүк күнүн майрамдоого барып катышып келдим. Биринчи четинен ал мен үчүн жумуш катары бардым. Экинчи четинен мен Жалал Абадтык болом. Ошо Жалал Абадта болуп аткан өзгөрүүлөрдү алыстан угуп, өз көзүм менен көрөйүн деп кызыгып барып көрүп келдим. Абдан жакшы. Мынакей ушул ишкерлер форуму өттү. Буга чейин эгер алып карасак, баягы чет алыскы өлкөлөрдү кое туралы, Кыргызстан тууралуу Европа өлкөлөрүндө мындай көпчүлүк жарандар биле бербейт эле. Анан германиялык ишкерлердин Кыргызстан тууралуу, Кыргызстан менен иштешүүгө канчалык деңгээлде кызыктар, ушундай ой пикирлери бар. Ушул туурасында айтып берсеңиз. Акыркы жылдары Германия, башка Европа өлкөлөрү, ошонун ичинде Германия, анткени Германия Европанын эң чоң күчтүү өлкөсү, биринчи экономикасы, Евросоюздун органдарында Германиянын добушу чечүүчү. Германия Орто Азия өлкөлөрүнө, ошонун ичинде Кыргызстанга кызыгып баштады. Көбүрөөк кызыгып баштады. Ал кызыгуусу Германия плюс Борбордук Азия деген форматта мындай саммит чакырылышы эле болду. Мурунку канцлер Шольц баштаган, эки жолу өттү, бири Берлинде, экинчиси Астанада. Ага чейин Кыргызстанга Германиянын президенти Штайнмайер мырза келип кеткен. Биздин президент Садыр Жапаров Германияга саммитке барды, кийин өзүнчө жумуш визитин жасап, бизнесмендер менен жолугуп, бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Ал эми Германиянын ишкерлерин Кыргызстанга тартып, Кыргызстанды презентациялоо багытында биз мындай иштерди алып барып атабыз. Жылына 2ден кем эмес бизнес форум өтөт. Гамбургда өттү мурдагы жылы, былтыр Франкфурт менен Мюнхенде өттү. Быйыл мына туристтик форум өттү. Майдын аягында экономикалык форум Чолпон Атада өттү. Мен белгилей кете турганым, бул бизнес форумга Кыргызстандан өкмөт башчысынын деңгээлинде катышуу болуп жатат. Акылбек Жапаров Мюнхенде, Гамбургда болду. Ал кезде биринчи орун басар Касымалиев Франкфуртка барган. Быйыл өзү немис ишкерлерин тосуп алып, биринчи ушул циклды бүтүрдүк. 4 жиналыш өткөрдүк. Ноябрдан баштап Берлинден дагы бир чоң бизнес форум өткөргөнү атабыз. Премьер-министр барам деди. Экинчи циклын баштайбыз. Биз Германия 16 штаттан турат. Ар бирине ушундай экономикалык форум өткөрүп, Кыргызстанга, Орто Азияга кызыккан ишкерлерди чакырып, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн айтып, чогуу иштешүү турган проекттерди
издеп жатабыз. Негизи эле Өмүрбек Черкешевич, мынакей Германияда ири компаниялар көп, аябай дүйнөгө белгилүү. Алар ушул Кыргызстан менен иштешүүгө кайсыл тармактарды ушул Кыргызстанга алып келсек болот? Мисалы өткөндө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев белгиледи. Кыргызстан жашыл энергетика боюнча, тоо кен тармагы боюнча германиялык ишкерлер менен иштешүүгө кызыктар депчи. Эртең учуп келе турган инвесторлор ушул тоо кен тармагына кызыгышат. Жалпы эле Европа, ошонун ичинде Германия жана редкоземельный деп койгон критикалык элементтерге кызыгышат. Ал бүгүнкү электрониканын, машина куруу, аккумуляторлорго мындай колдонулат, абдан керектүү болгон үчүн муналар стратегиялык деп атаган. Ал тармакка кызыктар. Энергетика тармагында күндөн электроэнергия чыгарууга бир проект бар. Компания ошол биздин министрлик менен кол коюп, Токтогул суу сактагычынын үстүнө кубаттуулугу ошол Токтогул кесинде эле болгон күн электр станциясын курабыз деп атат. Бул станциянын бир артыкчылыгы бар. Күндүзү күн болот, кечинде күн жок да. Ошон үчүн туруктуу энергия бериш үчүн күндүзү аккумуляторлорго электр энергиясынын бир бөлүгүн сактап коюшат. Аккумуляторлор абдан кымбат. Ошол станциянын 40%-ин ошол аккумулятор түзүп калат экен да. Ал эми Токтогул суу сактаганын үстүнө коюп, ал Токтогул кеси менен интеграция мындай качтырып койсо, күндүзү күндөн энергия болуп атканда даманы кичирейтип, сууну тосуп койсоң, суу өзү көтөрүлө берет. Кошумча күч энергия жыйнала берет да. Муну гравитациялык аккумулятор деп коет. Ал эми кечинде күн өчкөндө сууну ачсаң, ошол күндүзү топтолгон суу агып чыгат дагы, жанагы күн электростанциясы 2 эсе арзан болушу мүмкүн. Ошол бул суу ресурсубуз менен ошол күндү мындай калыштырып иштеткен абдан пайдалуу немис инвесторлору бага кызыгып проекттерин түзүп бүтүп атышат. Сиз буга чейин өзүңүздүн социалдык тармактарда баракчаларыңызда ушул германиялык фермерлер кантип электр энергиясын өндүрүү боюнча видеолорду жарыялаган жайыңыз бар. Мисалы, Германия өзү ушул Германиянын өзүндө дагы керек болсо мындан 2-3 жыл мурун электр энергиясына тартыштык жаралып, аларда дагы кризистик байкалды. Алар ушундай кырдаалдан кантип чыгышууда? Германия жашыл энергетика боюнча лидер. Алар күндөн, шамалдан электр энергия алат. Кээде шамал катуу болуп, күн ачык чыгып кеткенде электр энергия көп болгондуктан жанагындай бекер берип калат. Бекер эмес, даже минуска түшүп кетет. Минуска түшүп кетет. Өзүлөр төлөйт. Минуска түшүп кетет деген өзүлөр төлөйт деген. Бекер эмес, андан дагы өзү үстүнө төлөп берген учур болот кыска убакытта. Ошон үчүн жана аккумулятор маселеси чатакта, ошонун баарын сактай албайт. Сактай албаган үчүн көп болуп кеткенде ошол бекер болуп баасы төмөн түшүп кетип атат. Бизде как раз эгер күндөн электр энергия көбөйүп кетсе, сууну жаап койсок, суу көлөм бийиктиги көтөрүлүп, бул сакталып калат. Электр энергия Германияда кымбат. 19 мамлекет жана дыйкандардан фермерлер электр энергия чыгарган болсо 19 центтен сатып алат, а рынокто 30-35. Эми ал кээде түшүп да бекер болуп да калат 1-2 саат жанагындай болгондо. Ал көтөрүлүп турат. Негизинен ал жакта бирдиктүү тариф жок демек. Ал жакта бул рынок баа көтөрүлүп түшүп турат. Бизде бекитилген эмес. Но бизден 8-9 эсе кымбат. Ошондуктан алар азыр жашыл водород, жашыл сутекке кызыктар. Анын биздин күн энергиясынан Орто Азиядан чыгарып, сутекти абадан бөлүп алып, анан аны резервуарларда Германияга мындай ташып кеткенге кызыктар. Бул жагынан да алар Орто Азияга, Кыргызстанга мындай көңүл буруп атышат.
Анткени Кыргызстандын территориясы Германиядан 2 эсе кичинекей болгонуна карабастан биз күн энергиясын алардан дээрлик 2 эсе мындай көбүрөөк ала алабыз. Анткени күн чак тик тиет, анан экинчиден күн чыккан күн көп. 247 күн бизде бир жылда күн ачык болот экен. Өрбек Черкешевич, мынанки Германия менен Кыргызстан ортосунда товар жүгүртүүнү карасак, бул 2020 жылдардан тартып кичине жандана баштаган экен. 2023 жылдагы статистикалык маалыматты карасак, ал жерде 400 миллион долларлык товар жүгүртүү болуптур. Өткөн жылы болсо бул 300 миллион долларга жакын экен. Мына форумдар өтүп атат. Кыргыз-Герман кызматташтыгынын 4-чү кеңеши өттү ушул Чолпон Ата жергесинде. Буга чейин ушул Франкфурт шаарында, Мюнхенде өткөн ушундай бизнес форумдардын өтүшү менен биздин товар жүгүртүүсүнүн көлөмү дагы канчага жогорулашы мүмкүн алдыдагы жылдарда? Европадагы алыскы өлкө, бирок ошого карабастан. 20 жылга караганда соода биздин эсеп боюнча 4-5 эсе, немистердин эсеби боюнча кээ бир жылдары 10 эсеге чейин өскөн. Алар өзүнчө эсептейт, 10 эсеге чейин өскөн. Эми бул бүгүнкү геосаясий кырдаалдан улам болуп атат. Мен 20 жылды бекер айткан жокмун да. Германиядан Кыргызстанга келген инвестиция да көбөйдү. 2 жылдар 3 эсе көбөйгөн учурлар болду, бирок жалпы көлөмү мындай биз каалагандай көп эмес. Ошондуктан немистердин ишкерлеринин, чоң компаниялардын көңүлүн биз өзүбүзгө мындай жетишерлик азынча бура элекпиз деп эсептейм мен. Бирок өсүш мындай 2-3 эсе инвестиция өсүп отурат. Биз Германиядан өзүбүзгө технологияларды алып келишибиз керек. Азыр стройматериал курган заводдор курулмакчы болуп атат. Жана айткандай электроэнергетика. Жакында бизде бир шамалдан энергия берүүчү мындай станция ачылды. Ал да технологияда Германиядан алынып келинди. Кечээ Чолпон Атада өкмөт менен бир логистикалык компания кол койду. Ал дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө иштеген белгилүү логистикалык компания экен. Кыргызстан аркылуу Кытайдан Европа өтө турган, Өзбекстанга өтө турган жолго кызыгып, ошонун боюна логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү карап, база курганы келишиптир. Мен ойлойм, ал дүйнөлүк компания, алар Европага гана ташпайт жүктү. Пакистанга да ташыйт, ал жакта да базалары бар. Индияга да ташыйт. Ал жактан тескерисинче Кытайга, Орто Азия биз аркылуу жүктөр ташылат. Өрбек Черкешевич, өзүңүз белгилегендей, Германия негизи көп векторлуу, көп тараптуу саясат жүргүзүп келет. Анын ичинде Борбор Азияга да жылдан жылга кызыгуусу артып, Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташып атат. Анан кийин ошол эле учурда Германияда азыр Өзбекстандан жана Тажикстандан барган мигранттардын дагы саны көп. Биздин мигранттар көбүнчө Германиядагы кайсыл тармактарда эмгектенишет, алардын саны канча? Ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Кыргыз жаштарынын арасында Европада Германия популярдуу багыт болуп эсептелинет. Жана айткандай, Германия илим менен техниканын борбору, экономикасы чоң, аларга жумуш күчү жетишпейт. Ал жакта окуу бекер, эгер немисче биле турган болсоң. Ошондуктан биздин жаштар ал жакка кызыгып алып турат. 20 жылы каттоодон мигранттардын, студенттердин баары эле каттоодон өтпөйт. 20 жылдары ушул 7000дей адам каттоодон өткөн болсо, азыр 12290 адам өтүптүр. Бирок биз 20 миңден кем эмес адам бар деп ойлойбуз. Анткени студенттердин көбү жеке агентстволор аркылуу кетишет. Алар мындай биз барын каттап мындай эсепке ала албайбыз, бирок аны эмеден эсептесе болот. Мисалы, ФРГнын тышкы иштер министринин
билдириши боюнча мындай Шенген визасын берген санап коеюн. 2021 жылы 1337 виза беришкен экен. Кыргыз жаранда. Кыргыз жарандарына. Аяққа барып киргенге да. 2022 жылы 7769. 23 жылы biraz азайыптыр 6000. 24 жылы былтыр 12789. Дээрлик көбөйгөн экен. 4 есе 20 жылга караганда 6 есе көбөйүптүр. Жылдан жылга көбөйүп отурат. Жайында эле 7-8 миң студент барып 3 ай иштеп, тил үйрөнүп, өлкөнү көрүп келип атышат. Ал студенттер кийин жумуш таап, ал жака барып окуп бүткөндөн кийин барып иштешет же окуусун ошол жактан улантууга мындай өздөрү барып, көрүп, таап улантканга мындай мүмкүнчүлүк алышат. Биз бир чоң келишимдер деп жатабыз. Комплекстик миграция жана мобилдүүлүк программасы деген келишим. Тилекке каршы былтыр ал келишим былтыр кол коюлуш керек эле, кол коюлбай калды. Биздин өкмөт тараптан көп сунуштар берилип, немис тарабы аны карап үлгүрбөй калды. Болбосо президент Садыр Жапаров барганда ноябрь айында кол коюлмак эле. Анан Германиянын өкмөт коалиция бузулуп, өкмөт тарады, кайра шайлоо болду. Анан мына майда өкмөт түзүлүп, майда бүттү, бирок каникулы башталды дегендей, бул ал келишимге мындай кол жетпей атат алардыкы. Эгер ал келишим кол коюлуп калса, кыргыз граждандарына, өзгөчө жаштарга Германияга барып окуганга мындай кеңири жол ачылат. Иштегенге дагы. Ушундай эле мисалы биз Европа өлкөлөрүнөн акыркы жылдары Англияга, ошол айыл чарба багытындагы жумуштарга кеткен сезондук жумуш, ошолорго барып келген мекендештердин саны өсүүдө. Мисалы бизде эми бош жүргөн жарандар бар, бирок ошол Европага барып иштеп, ал жактан дагы окугусу келет. Ушундай мүмкүнчүлүк менен кызматташуу түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр, пландар барбы? Мисалы сезондук жумуштарга биздин жарандар тартуу боюнча. Германияга азыр 8 айга барып мындай иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал бул туруктуу жумуш. Мен жана айткан доогор кол коюлуп калса, узак мөөнөткө барып иштегенге жол ачылат. Бардык мүмкүн болгон кесипте. Эгер кесибиң болсо, өз кесибиң менен жумуш ал жактан таба аласың. Элчиликтен негизи эле азыр жарандардын саны көбөйүп атат, кыргыз жарандардын жылдан жылга барган сайын. Аларга колдоо көрсөтүп жетишип атасыздарбы? Польшада да акыркы бир нече жылда 400 болсо, 4000ден ашык катталгандары 4000ден ашык. Биз 10.000ден ашыкпы деп ойлойбуз өзүбүзчө. 10 эсе өстү. Биздин элчилик ошол Польшада элчилик ачылганга чейин биз ал жакты карайбыз. Барган сайын жумуш көбөйүп атат. Анан бирок Россиядагы элчилик иштегендер, башкалар айтат, Германияга мындай тыйын, билимдүү адамдар барат, мындай проблемасын элчиликке артпайт. Паспорту жоголуп кеткенде, ушундай учурлар деле паспорттарын алмаштырганда эле кайрылбаса, ал жактан да көп проблемаларын өзлөрү чечип, көп кайрылышпайт. Биз диаспора менен иштөөнү негизги ишибиз деп эсептейбиз. Азыр Германияда 9 диаспоралык уюмдар түзүлдү. Алар ынтымактуу, тынбай жолугуп турушат. Жердештерине алар өзлөрү мындай жардам беришет. Эң биринчи кезекте тааныштар жардам берет. Өзлөрү мындай чече ала турган ушундай деңгээлге жетип калды. Биздин андан аркы максатыбыз Германиянын ар бир штатында күчтүү диаспоралык уюм болуп, ал катталып, немис бийлик органдары менен мындай таанылып, мамиле болушуна жетишибиз керек деп эсептейм. Өрбек Чишкежевич, сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, мынакей 13.000ге жакын каттоодон өткөн кыргызстандык жарандар бар, андан тышкары катталбагандар да бар депчи.
негизи эле алардын ичинен канчасы студент, баргандардын көпчүлүгүн жаштар түзөбү? Эгер баягы мигранттардын негизи эле Кыргызстандан барган жарандардын көпчүлүгү кайсыл тармактарда эмгектенишет Германияда? Жаштар көп барып атат. Азыр кесиптик билим алууга абдан көп жаштар барат. Мен жана айткандай алар жеке компаниялар менен баргандыктан так санын билбейбиз, бирок Германияга барып аткан бүгүн барып аткандардын бир жарымына жакын эле ошол окуп кесип алып анан ушул жерде калып иштейм деген адамдар. Жаштар алардын окуусу өзү жумуш, окуп атканда чоң стипендия берет, иштешет. Өзлөрүнө мындай жетет. 1200 еврого чейин мындай эле алышат да. Анан 3 жылдан кийин чоң ишке мындай которулушат. Жумушка барган жаштар көп. Көбү медициналык багытында медсестралар. Германияда карылар саны абдан көп. Эми балдары жумуш чыккан жакка кетип, башка шаарларга кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан аны караганга мындай адистер керек. Карылар үйү бар, үйлөрүнө барып карай турган. Ал жакка да бизден көп барышат. Немис тилин аз билип барып, ошолар менен сүйлөшүп, үйрөнүп, андан ары окуйм деген жаштар көп. Анткени баарын эле карчаты жете бербейт. Барып, көрүп, таанышып, анан кошумча иш таап алып, анан окууларын уланткан, или кесип алган жаштар бар. Да Кыргызда врач болуп иштегендер бар, больницада ошол бөлүм башчылары болуп калган. Мектептерде мындай жетекчи кызматтарга жеткен мугалимдер бар. Жогорку окуу жайларында мугалимдерибиз бар. IT тармагында көп иштешет. Бардык жагында эле бар. Жаштар көбүнчө туризм багытында, отелдерде, ресторандарда, кафелерде, тейлөө тармагында иштешет. Өлбек Черкешевич, буга чейин сиз ушул Германиядагы айыл чарба багытындагы техникаларды Кыргызстанга алып келүү боюнча, бул туурасында сиздер Кыргызстандагы айыл чарба министрлиги менен иш алып баруу боюнча бир демилгелериңизди айткансыз. Анан бул кандай болууда азыркы учурда? Эгер келсе канча техника келди? Анан мындай суроо жаралат да, бул Германия алыс эмеспи? Анан сапаты боюнча дагы жакшы техникаларды чыгарат чындыгында. Кымбат баасы боюнча турук бизге, биздин фермерлердин чөнтөгүнө негизи ылайыксыз. Бирок мына кошуна Кытай жаныбызда туруп дүйнөлүк рынокто ээлеп жаткан чакта техникалар менен бардык тармакта биз ушул Германиядан алып келүү канчалык деңгээлде фермерлерге ыңгайлуу болот? Франкфуртта былтыр документке кол коюлду. Биз тараптан Айыл банк, анан бир биздин жеке компания, ал жактан Гермес деген компания, анан бир нече айыл чарба техникасын чыгарган завод, фабрикаларда кол коюшту. Ал боюнча ушул жаңысын гана эмес, капремонттон өткөн, аларда 1 жыл, жарым жыл туруп калса деле сатылбай, БУ деп эсептелинет экен. Анан алардын баасы 40%-ке чейин арзан болот. Анан ошол биздин өкмөт ошондой БУ болсо, капремонттон өтүп, эгер завод өзү менен жаңы деп гарантия бере турган болсо, аны да Айыл банк аркылуу лизингке беребиз деп бүгүн өкмөт кол койду, айтты. Германия тараптын андай страховой компаниялары аны страховать этип экспорттук колдоо көргөзүп беребиз деп ошентип 3 тараптуу мындай келишим түзүлдү. Быйыл Ысык көлдөн бир фермерлер барып, ошол 2 эсе арзан, бул деп айтканы менен жап-жаңы эле алып келишти. Жаңылар 2 эсе кымбат. Жаңыларын да алгандар бар. Чүйдө база бар, ошол жерде немис техникалары келип, кыргыз фермерлеринде сатып алып атат. Демек алды келип баштады, Алды келип баштады. Ошого күчү жеткен чоң дыйкан чарбалар бар экен. Рахмат, түшүнүктүү. Өлбек Черкешевич, бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз, мынакей Кыргызстанда азыр бюрократияны жоюу боюнча бир нече механизмдер иштелип чыкты. Алдыда реформаларды ишке ашыруу боюнча
иштер пландалган. Мисалы Германия Европадагы эң бюрократия өнүккөн өлкө, анан алар ушул бюрократияга карабай кантип өнүгүү жолунда жүрүп атышат, ушул боюнча жооп берсеңиз. Азыр Германиянын эң чоң проблемасы жана карыган адамдардын саны көбөйүп, жумушчулар жетпей калды деген бир проблема болсо, экинчиси бюрократия. Регуляция күчтүү. Бардык жердин жол-жоболору бар, ошон үчүн ал жака жаңы заводдор кыйынчылык менен курулат. Ошон үчүн ал жакта ачылыштар, илимий ачылыштар өзгөчө IT тармагында Америкага караганда мындай азыраак болуп атат. Немистер аназ айтабыз деп аракет кылып атат. Алардын алдында Кыргызстанда мындай бюрократияга көп иштер тез бүтөт. Мен сим карта телефонго алганга 2 жума короттум да. Бизде бардың алдың. Банктан счет ачсаң, ага да бир 10 күндөй кетти. Барасың, ачасың, анан 1 кат келет, 2 кат келет, 3 кат келет. Биринде бир эскертүү келет, экинчисинде карточкаң өзү келет, үчүнчүсүндө код өзүнчө жөнөтүлөт. Бир нече этап менен экен да. Бир нече этап менен. Бирок эмне үчүн өнүгүп атат дедиңби? Ал жерде ал бюрократия иштейт. 15 күн кетти, 15 күндүн ичинде ал сөзсүз жасалат. Бизде сен барсаң тезде жасалат, вообще жасалбай калышы да мүмкүн да. Эгер мындай чиновник көзү түз болбосо, же өз милдетине жоопкерчилик менен мамиле кылган адистер болсо, аткарылбай калышы мүмкүн. Аякта кеч болсо дагы Иш токтобойт. Иш токтобойт. Механизм, бюрократия деген ушул, ал мындай аткарылат. Жетекчилердин кетип калганына карабайт, аларда жана институционалдык эс деген бар да, жетекчи алмашса деле иштей берет. Анан биз таң калат, эгер силерде жетекти алмашып кеттир, биз барсак мурункундай моюнга албай коюшту, кайра башынан баштагыла деп айтат. Силерде кандай деп Түшүнүктүү. айтышат. Өрбек Черкешевич, мынакей элчилик кызматка киришкенден бери Германиянын канча аймагын кыдырдыңыз? Мен жана бизде шайлоо убагында Кыргызстанды түрө кыдырабыз го. Германияны түрө эле кыдырып жүрөм. Эки эле кичинекей Бремен деген шаар бар. Ошол өзүнчө шаар, анан субъект. Ошол жерге гана бара элекмин. Башка баарына мындай көп жолу бардым. Өкмөт төрү менен жолугам, соода палаталары менен, компаниялар менен. Анан биз барганда бар мүмкүнчүлүгү чектелүү каражат жагынан. Түшүнүктүү. Пландаштырып, теге барганда бир 10-15 менен жолугуп келе тургандай кылып бир барабыз да. И жолдо да жолугуп кетебиз. Түшүнүктүү. Рахмат. Өрбек Черкешевич, бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Кыргыз-Герман кызматташтыгы тууралуу талкууладык. Сиздер берүүнү ЛТР телеканалынын YouTube каналынан, ошондой эле Facebooktагы баракчасынан көрө аласыздар. Бизде конокто Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Текебаев Өмүрбек Черкешевич болду. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.